Бүгүн 8 август күнгө дүйшөмбү Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги эскерилди. Элеттеги эски мектеп ремонттолуп, жаңы окуу жылына даяр. Манас районунда калемпир бышып, баасы жылдагыга салыштырмалуу кымбат сатылууда. Кыргыз жоокерлеринин ичинен эң биринчи болуп теңдешсиз эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигине быйыл 80 жыл болду. Чолпонбай Төлөбердиев 1942 жылдын 6 августунда 20 жашында Воронеж согуш майданында Дон дарыясын кечип өтүп, дзотко төшүн тоскон. Мекен үчүн курман болгон баатырдын эрдиги жыл сайын кичи мекенинде эскерүү иш-чарасы менен белгиленет. Сөз кабарчыбызда. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин көрсөткөн эрдигине быйыл 80 жыл болду. Ал арада быйыл Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чаралар өтүүдө. Мекен үчүн курман болгон эр азаматты эскерүү жыл сайын Чолпонбай Төлөбердиевдин кичи мекенинде өтүп келет. Быйыл дагы облус башчысынын биринчи орун басары Канымет Осмонбековдун катышуусунда эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп, Чолпонбай Төлөбердиевдин эстелигине гүл чамбар коюлду. Чолпонбай Төлөбердиев 1942 жылдын 6 августунда 20 жашында Воронеж согуш майданындагы Дон дарыясын кечип өтүп, дзотко төшүн тосуп, баатырларча курман болгон. Быйыл баатырдын 100 жылдыгы республикалык деңгээлде белгиленмекчи. Ал үчүн учурда облус башчысынын демилгеси менен тиешелүү каражат каралып, Чолпонбай Төлөбердиев атындагы маданият үйү кайрадан жаңыртылууда. Чолпонбай айылында Чолпонбай атабыздын атындагы маданияттын үйүн кайра жаңыртуу боюнча фонд тарабынан 10 миллион сом акча бөлүнүп, азыр тендерлер өтүп, жеңүүчүсү аныкталды. Мына азыр өзүңүздөр көрүп аткан бул жерде маданият үйү кайрадан тазаланып, жаңыртылып, ордуна жаңы Кудай буйрса заманбап маданият үйү курулат. Бул жакка башка спонсорлорду дагы карап, Кудай буйрса быйылкы жылы ушу маданият үйүн жыл ичинде бүтүрөбүз деген ойлор бар. Эскерүү иш-чарасына катышкан Чолпонбай Төлөбердиевдин туугандары уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдиришти. Бүтүн кыргыз эли Союздун убагында СССРдин 15 республиканын эли сыймыктанабызда бул Чолпонбай атабыздын баатырлыгын айтып түгөтө албайбыз. Бул эрдиги кийинки муундарга, келечекте ошолорго бир из калтырып, ошолорду патриоттукка, мекенчилдикке, элин жерин сүйгөн эр азаматтарга сабак болот деп ойлойм. Иш-чаранын катышуучулар 6 август алар үчүн тарыхый күн экендигин билдиришет. Анткени элибиздин жаркын жашоосу, баатырларча курман болгон Чолпонбай Төлөбердиевди эскерүү иш-чарасы бир эле Кыргызстанда гана эмес, Россиянын Воронеж облусунда дагы салтанаттуу белгиленет. Бигай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Кара Бура району. Талас районундагы Хан-Бүргө айылына баруу үчүн негизги жолдун 1 чакырым жери асфальтталат. Ал үчүн мамлекеттен 9 миллион сом бөлүнгөн. Учурда асфальт төшөлө турган жолдун эски асфальттары алынып, жолду тегиздөө жумуштары жүрүүдө. Жол оңдоо иштеринен кабарчыбыз Орозбек Бейшебаев кабар алган. Аталган райондун Хан-Бүргө айылындагы эски жол Союз кезинде курулган. 40 жылдан ашык убакыттан бери элге кызмат кылган жол чечилип, жараксыз абалга келип калган. Бул жол аркылуу унаа каттамы кыйыныраак баштаган. Бул жол өзүңүздөргө маалым болгондой Союз учурунан бери жасалган эмес. Ошол себептен автоунаалардын, жүргүнчүлөрдүн жүрүшүнө аябай тоскоолдуктар, терс таасирлерин тийгизип келген. Бүгүн мына кырылып, өзүңүздөр көрүп аткандай эски асфальт алынып, Бекмолда айыл өкмөтүнүн Хан-Бүргө айылында Кенжебек көчөсүнө төшөлүп атат. Эски асфальтты аткотторду жөн эле бир жерге төгүп салбастан, ошону ички жолдорубуздун убактылуу болсо да оңдоп түзөөгө пайдаланып атабыз. Eski asfaltın kaldıklarını Хан-Бүргө айылындагы көчөлөргө төгүп, ички жолдордо оңдолууда. Биздин Чоңтокой айылынын
бүткөн жерине чейинки жолду жасап береткен Деп-36 мамлекеттин эсебинен булар жасап атышат. Анан ушу бүгүн кыруу иштери жүрүп атат. Ушуну өзүбүздүн ички жолдорго төктүрүп алалы деп өзүбүздүн техникаларыбызды алып келгенбиз. Азыр Кудай буйруса өзүнүн мектепке кеткен жол, анан кийин Кенжебек көчөсүнө толук ушу асфальттын кырындыларын төгүп, тегиздеп иштери жүрөт. Оңдолуп жаткан жол аркылуу Арал Үй Чемчек жана Көпүрө базар айылдарына жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттук каттамдар бар. Оролбек Ишебаев, Талас району. Манас районунун Карарча орто мектеби 1928 жылы курулган. 94 жылдык тарыхы бар бул мектептин бүгүнкү күндө дээрлик эскилиги жетип калган. Быйыл оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, учурда жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алууга даяр. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Карарча орто мектеби 1928 жылы курулган. 94 жылдык тарыхы бар бул мектептин эскилиги жетип, жылда отурумдук ремонт иштери жасалып турат. Быйылда оңдоп түзөө үчүн жакшы шарттар түзүлүп, айнек эшиктери жана мектептин сырты жаңыланып, ремонт иштери аяктап калды. Быйылкы жылда колубуздан келишинче ремонт иштерин баарын жасап, азыркы күндө ремонт иштерин баары толук бүттү. Жаңы окуу жылына даярбыз. Санитардык, бардык гигиеналык нормалар талапка ылайык иш жүзүнө ашып отурат. Карарча орто мектебине быйыл 1-класска 20 окуучуга орун берилген. Бирок айылдын чакандыгынан улам 12 гана окуучу каттоого турушкан. Каттоо электрондук тартипте жүргүзүлүп жатат. Мектепте жалпы 220 окуучу билим алып, коңшу Сөгөт айылынан келип окугандар да бар. Сөгөт айылынан келип мектеп окуучулары окушат. Ушул аралыгы 3 километр болгондуктан окуучулардын келип кетүүсү кыйынчылыкты туудуруп, ошону жөнгө салуу максатында Сөгөт айыл эли өзүнүн кайрылуусу менен айыл өкмөткө кайрылгандыктан айыл өкмөтү жергиликтүү кеңеши менен макулдашып автономия камсыздап берди. 18 орунду унаа алып берген. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын каржыланды, ошо тейлөө жагы жакшы. Мектепти оңдоп түзөө үчүн айыл өкмөт тарабынан каражат бөлүнүп, балдардын саламаттыгы үчүн таза суу түтүктөрү орнотулуп, видео көзөмөл коюлган. Ошондой эле Борбордук Азия биримдиги фонду тарабынан да жардам көрсөтүлүп, мектепке 4 даана таштанды салуучу урналар берилди. Карача мектебине жергиликтүү бюджеттен 70 000, адан тышкаркы видео көзөмөлчү аппараттар курулган, аларга 34 000 акча каралды жергиликтүү бюджеттен. Айнек эшектибиз биз Бакабат Таласка проект өткөзгөнбүз, 500 000га жазганбыз, 497 менен утулуп, тендерден ошо бүгүнкү күндө бар жазалып, эшик айнеги бар оңдолгон. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстанда жаңы 2022-2023 окуу жылы 1-сентябрда башталат. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Манас району. Кара Буура району боюнча 4825 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери айдалган. Учурда райондо түшүм жыйноо өнөктүгү аяктайын деп калды. Быйыл кылкандуу дан эгиндеринин түшүмү мол болуп, ар гектарынан 45-55 центнерге чейин түшүм жыйналууда. Эми дыйкандарды түйшүккө салган маселе буудайга болгон баа жогору болсо, кеткен чыгым акталат эле дешет. Сөз кабарчыбызда. Жетиген 777 үрөнчүлүк чарбанын кампасында үрөндөр даяр. Учурда дан бастыруу иши кызуу жүргөндүктөн арпанын жана буудайдын үрөндөрүн атайын дарылап, дыйкандарга сатка чыгарууга даярдык көрүшкөн. Былтыр күзүндө Өзбекстандын Давыр деген элита үрөнүн алып сепкенбиз. 30 гектар жерге септик, азыр алды бир 50-60%-ин чаап койдук. Асты 55-ке чейин берип атат түшүмдү. Мен оюмча ушул Өзбекстандын ушул Давыр сорту бизге аябай жакшы отурат экен. Ысыкка да чыдамдуу, сууга да чыдамдуу. Мына бир эле суу менен ушу 55-ке чейин берип атат да. Элита сорту болчу, азыр биринчи ирет продукция болду. Азыр мен ошо дыйкандарга айта кетет элем да, ушу Давырды тиксе жакшы. Буудай чабык иши Кара Буура районунда жылдагыдан эрте башталды. Учурда түшүм жыйноо өнөктүгү дээрлик 80%га аяктады. Райондо жетиген 777 үрөнчүлүк чарбанын карамагында 120 гектар жердин 100 гектарына буудай эгилген. 1-августтан баштап дан бастыруу иши чарбада кызууланууда. Быйыл чарба унду өздөрү өндүрүүнү пландап жатат. Түшүм азыр мына жакшы, Кудайга шүгүр.
быйылкы текшерилип үрөнгө чыккан 2 сорт чыкты, 3 сорт будайыбыз. Алексеевич, Давыр, анан Карабал Казакстан деген кайракы будай. 3 будайыбыз бар азыр. Элге жетиштүү эле деңгээлде деп ойлойм. Арпабыз бар. Анан калганы мурунку Безосту 100, Казакстан 10 деген сортторубузду быйыл ушу унга беребиз да. Мына өзүбүздүн Чолпонбай айылынын тегирменинде иштей баштады, Кудай кааласа. Быйыл ошо тазалап, ун кылып элге да алып чыкканга аракет кылабыз. Чарбанын өздүк техникалары болгондуктан кылкандуу дан эгиндерин оруп жыюуда кыйынчылык жаралган жок. Бул комбайн бир күндө 10 гектардан ашык жердеги буудайларды чапканга мүмкүнчүлүгү бар. Мында иштеген жумушчулардын айтымында жылдага салыштырмалуу түшүм дагы мол болууда. Эрте болду. Оңун эрте баштадык да. Жылдага караганда жакшы, Кудайга шүгүр дан. Элдердин мээнети жаңзын. Жаан чачын болуп да улам суу тартылыш болгондо жаан чачын да жакшы болуп кетти. Жалпы район боюнча 4825 гектар жерге кылкандуу дан эгиндер айдалган. Жылдан жылга дыйкандар кылкандуу дан эгиндерин аянтын көбөйтүшүүдө. Бүгүнкү күндө 82% чабылып калды. Азыркы учурда районубуздун аймагында өзүбүздүн 21 комбайныбыз чыгып чабып атат. Жана Бакайта районунан 3 комбайн келип жардамдашууда. Жетиген 777 үрөнчүлүк чарбада дагы 30 гектардан ашык жердеги буудайдын түшүмү жыйналат. Аба ырайы ачык болуп турса, бир аптанын ичинде толук түшүм жыйноо өнөктүгү соңуна чыгат. Кара-Бура району боюнча өткөн жылы 4200 гектар жерге кылкандуу дан эгиндер айдалган болсо, быйылкы жылы 4800 гектар жерге айдалган. Учурда 82% бастыруу иштери аяктап калды. Быйылкы жылы түшүм мол болуп, ар гектардан 45 центнерден 55 центнерге чейин түшүм жыйналууда. Бегай Масынбаева, Чыңгыз Бокошов, Кара-Бура району. Манас районунда жергиликтүү дыйкандар дээрлик балгар калемпирин өстүрүп киреше табышат. Анткени аймактын климаты өсүмдүк үчүн жагымдуу. Жылда бышыкчылык маалында коңшу Россия, Казакстандан кардарлар келип, дүңүнөн сатып алып кетишет. Бүгүнкү күндө калемпирлер бышып килограммы 25-30 сомдон Россияга экспорттолууда. Мына бул биз турган тала Манас районунун Баласаруу айылына караштуу. Бул жерде жергиликтүү тургундар жерди 2 рет иштетип калуу аракетин көрүшөт. Учурда калемпирлери бышып, сатыкка чыгаруу алдында турат. Бүгүнкү күндө түшүмдөрү жыйналууда. Зарифа Момунова Баласаруу айылынын тургуну. Бир топ жылдан бери үй бүлөсү менен калемпир айдап киреше табат. Андыктан жакшы түшүм алуунун сырын да өздөштүрүп алган. 90 сотук үлүш жерине балгар калемпирин айдап, учурда бир күнүндө текке кетирбей талаа бетинде жүргөн кези. Калемпирлери түшүмдүү болуп, бүгүнкү күндө килограммы 25-30 сомдон Россияга дүңүнөн жөнөтүлүп жатат. Бул калемпирди биз март айынан башталат негизи жумушу. Жакшы карасаң эле болду. Чабып, убагында чабыктан кетирбеш керек. Муну чабыктан калса бул урожай болбой калат. Чабыкты убагында чабылып эле убагында сугарылып турса, бул түшүмү болуп берет. Анан көчөт кезинде муну жаш баладай карашың керек. Ачасың, жабазың, үшкө алдырбашың керек. Убагында сугарып, убагында карап турсаң эле болот. Бул калемпир өзү күнүн санайт. 90-100 күндө бышып дайым болуп калат. Каарманыбыздын айтымында 90 сотук жерден былтыр 30 тоннага жакын түшүм алган. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл калемпирге болгон баа жогору болуп, түшүмү да жакшы дейт. Кирешеси бул баа болуп берсе, бул жакшы, кирешеси аябай эле жакшы болот. Чыгашасы эме баягы убагында дарыларын бересиң, жумушчуларга төлөйсүң. Ошол эле жакшы карасаң, мунун баасы аябай эле жакшы болуп берсе, бул жакшы, дыйканга аябай жакшы. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл мунун баасы аябай эле жакшы болуп атат. Былтыр андай суроо талап көп болгон эмес. Быйылкы эмеде суроо талап Россия тараптан аябай эле жакшы келип атат. Кече күнү эле келип кетишти буйруса. Манас району климаты жагынан ысык болгондуктан балгар калемпири жакшы өсөт. Дыйкандардын айтымында калемпир сууну көп талап кылат. Ал үчүн суудан өксүк кылбай, убагында чаап, кам көрүү зарыл. Покровка айыл өкмөтүндө быйыл жалпы 40 гектарга жакын калемпир айдалып, сууга болгон тартыштык жаралган жок. Покровка айыл өкмөтү боюнча быйылкы жылы общий жалпысынан жашылча жемиштерге бир 700 гектардай жерге тегилди. Анын ичинен 5
Ушу бир айыл өкмөттө 5 айыл бар. 5 айылдан жалпысынан Калемпирге 40 гектардай бар. Быйыл жакшы Калемпир боюнча. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жакшы. Суу кенен 7-8 жолдон сугарышты. Баалар да жакшы болгондуктан быйыл дыйкандардын да настроениясы жакшы. Аз суу менен жакшы урожай алганга жетишип атат. Бул аймакта жашаган жергиликтүү тургундар үчүн балкар калемпирин сатуу кыйынчылык жаратпайт. Анткени жылда бышыкчылык маалында коңшу Россия, Казакстандан кардарлар келип, дыйкандардын колунан сатып алып кетишет. Болгону баасы жогору болуп, дыйкандардын мээнети акталса дешет дыйкандар. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Манас району. Канткенде таштандыдан арылабыз. Таштандыны көрүнгөн жерге ыргытпай, урнага жеткирүү кыйынбы? Бул көйгөй тазалык кызматкерлерине жакшы тааныш. 45 000 калк жашаган Талаш шаарын болгону 14 жумушчу тазалайт. Кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков шаар ичиндеги таштанды маселесине кайрылып, жумушчулардын жана активисттердин сунуштарын угуп көрдү. Өмүрбек Изабеков Талаш шаарындагы көп булганган базардын аймагын тазалайт. Иш күнү таңкы саат 6-да башталат. Тазалык кызматкери элдин кыймылы жанданганча өзүнө бөлүнгөн аймактагы таштандыларды чогултуп жетишүүсү керек. Кээде 2,5-2 саат адан кем болбойт. Кээде 4 саатка чейин чыгат. Кээде майрам күнү ар бири арга жерге каалагандай машинасына отурган машинасына таштап кете берет. Жерге түшүп калган нерсебизди өйдө алып койгондон намыс көрүп, курнамыстуу болуп калдык. Тургундар канчалык тазалыкты кармаса, биз да ошончолук шаардын башка жумуштарын кылып таза кармаганга аракет кылмакпыз. Базардын аймагындагы таштандыларды чогултууга атайын чоң урналар коюлган. Бирок соодагерлердин жана ишкерлердин каршылыгынан улам кайра алынып, алысыраак жерге орнотулган. Андыктан базардын ушул тарабындагы таштандылар ар кайсыл жерге үйүлүп, анан жыйналат. Талас шаарындагы чачылган таштандыны 14 жумушчу жыйнайт. Бирок 40 000ден ашуун калк жашаган аймакты тазалоодо бир топ кыйынчылыктарга туш болушат. Бул көйгөйдү жарандык активисттер коомчулуктун өз жерине кайдыгер мамилеси менен түшүндүрөт. Антпесе башка өлкөгө барганда таштандыны каалаган жерге ыргытышпайт. Биринчиден уялат, экинчиден мыйзамдан чочулайт. Попробуй азыр Казакстанга барып ушундай ыргытып көрчү. Ол жогон штраф салат да, камап таштайт. Акта мыйзам иштейт да, бизде мыйзам иштебейт да. Ошондой эле болот биздечи. Мен таштай берсем эмне болмок эле депчи. Айтматов айткандай күнгө адам болуп жашаш керек да туурабы. Бир күн адам болуп, экинчи күн айбан болбойчу. Мурна жок болсо салып койчу өңгө. Көрсөң иштеп коесуң мурнага. Көрбөсөң жерге иштеп кое бересиңби? Мисалы Японияны карагыла, аякта урна көрбөйсүң дейт да. Урна көрбөйсүң дейт да. Алар ушул жегендерин чөнтөгүн салып, анан кийин үйүнө барып эметкен да. Чогултуп анан чыгарат экен да. Активист Бектур Медетов көчөгө таштанды ыргытууну токтотуунун натыйжалуу жолун сунуштайт. Ал үчүн жашоочулар кайдыгерликти токтотуп, жолдо жаткан таштандыны алып урнага салып коюусу жетиштүү. Мындай көрүнүштү ар бир тургун кайталаса, таштанды ыргытууга көнүп алгандар өздөрү уялып калат деген пикирде. Айтпай деле муну үлгү катарында кылсак болот да. Мисалы бирөө иштеп кеттиби, кетип барат эле болду, аркасынан алып иштеп кетер. Ал көрбөй калса да аркаңдагы бирөө көрөт да. Ойлонуп калат да. Бул аябай жакшы таасир берет. Сен таштаба, сен эмнеге минттиң, минтпе да деген ордуна бул унчукпай эле кылып койсоң, бул касып таасир берет да. Көчөлөрдүн көркүн ар бир үйдүн жанында дөбө болуп үйүлүп жаткан таш, кум, шагыл, топурак, күл жана малдын кыгы бузат. Бул көрүнүштү Талаш шаарынын бийлиги жыл башынан бери токтотууга аракет кылууда. Мэрия тургундарга төгүлүп жаткан таштанды жана курулуш материалдарын короосуна ичкери киргизип алууну эскертип, убакыт берет. Талапты аткарбагандарга техника барып, ириетке келтирет. Кум болобу, шагыл болобу, ошол жолго эле түстөп кетип атабыз. Биз аны алып кетип, башка жерге пайдаланган жерибиз жок. Ошол эле көчөнүн ичине эле оңдоо түстөө жолдорун колдонуп кетип атабыз. Эгер жана жолго түстөгөнгө жарабай турган болсо, анда биз строй мусор катары чыгарып кетип атабыз. Меники деп чырылдагандагы тургундар болот, анда биз короозуна киргизип берип атабыз. Бекер киргизип берип атабыз да. Азыркы аптаптуу жайда таштандыдан жагымсыз жыт чыгып, көңүлдү иренжитет. Андыктан ар бир жашоочу тазалыкты ойлоп, таштанды чыгаруунун маданиятын үйрөнсө дешет тазалык кызматкерлери. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.
Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктарды кайталап көрүү үчүн биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга катталыңыз. Бизди Талас Медиа, Талас ТВ деп таба аласыз. Ал эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.